Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Биринчиден ордоңуздар кабыл болсун. Анан эртең бизге көнүмүш болуп калган Жакшынакай майрам бар, Норуз деген. Аны баягы анча-мынча нерсеге карабай, жакшыраак майрамдагыла, майрамыңыздар менен. Мен кыска эле айтып коеюн, биз мына өзгөндөн шайланган дейбизби же турараак болот өзгөндүк жогорку кеңеште 5 депутат барбыз. 5-өбүздүн 4-өбүз отурабыз. Бирөөбүз эми кырсыктап жүрөт, билесиздер, Адакан Мусанбаевич. Андагы иши жакшы болуп кетер. Анан депутат деген бул эл өкүлү. Депутат деген бул жогорку кеңеш деген. Жогорку кеңеш деген бийликтин бир бутагы. Биз аткаруу бутагында эмеспиз. Биз сиздерде гана, сиздердин ишенимиңиздерди алып барып, ошол жерде бүгүнкү же шайлап аткандагы айтылган көйгөйлөрдөн баштап, бүгүн эртең айтыла турган көйгөйлөргө чейин биздин кабинетте бүт маселелер бар. Депутатка кайрылуу жолу 2 жолу бар экен. Кат жазат экенсиң, аны ушундай жыйындарга келишсе, мына биздин жогорку кеңешке рахмат. Ушул жумабызды биз элдер менен учурашабыз деп чыктык. Ушундай жолугушуулар келгенде кайрылуу катары ооз-2 кайрылсаңардар болот экен, кат жүзүндө кайрылсаңыздар болот экен. Бирок буну эч качан ойлогоңуздар, көз жазымда калып калат экен деп. Өткөнгү жолугушуу, жага чейинки жолугушуудагы маселелердин бардыгы бизге мамлекет сиздердин эсебиңиздерден, налог төлөөчүлөрдүн эсебиңиздерден жардамчы деген штат берген, кеңешчи деген штат берген. Ошолор бүт кагаздарыбызды тактап күндө кирип эстетет. Улуулук каршы айткандай бардыгы барып капчыгыбызга тиеткен, мамлекеттин чоң капчыгына. Камчыкка карап иш кылбасаң, могул жерде отуруп алып биз ода бере берсек дагы болбойт. Бирок маселелердин бардыгы биз мына 5 жыл иштейбиз. 5 жылда чечкенге аракет кылабыз. Чече албай калсак, дагы келсек, дагы шайлап койсоңор, дагы андан ары барып чечимиш болобуз. Бул жашоо, мамлекеттик жашоо ошондой экен. Мен азыр сиздердин бардыгыңыздарга бир чоң ыраазычылык айтып коеюн. Сиздер ушу ора болуп, депутаттарыбыз келиптир деп жолугушууга келгениңиздер үчүн. Мына биздин өкмөттөн келген өкмөт мүчөлөрүнө эң чоң мен ыраазычылыгым могул жерде Талант мырзанын жүзүндө мамлекеттик куруу агенттигине жаңжал болуп, тополоң болуп, качан салынат деп атып, өзгөнүн жанына бир жаңы өзгөн деген айыл ачылып калган. Айылда да айыл түптөлүп калган. Мектеби жок деп, титулга киргизишти, буюрса ода берип атышат, быйылдан баштап кыймылдатабыз. Ушундай иш-чаралардын бардыгы көп. Анан менин абам мына бир тууган Каныбер Кешев деген отурат. Сиздин активдүүлүгүңүзгө мен бүгүнкүгө чейин мен ойлойм, сиздин жашылыгыга жетип мен да ушундай боло аламбы деп. Бирок боло албайм го. Сизге чоң рахмат. Ар дайым ушу ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, аксакалдардын алдында жүрүп, Жакшынакай маселелерди көтөрөсүз. Анан бизге кичине бир эскертүү берип кеттиңиз, 11-деги жыйын эмнеге 11:30-да башталды деп. Жыйын 11:30-да деп коюлган. Сиз баягы уктап калбасын деп туруп, сизди 11-ге чакырышкан. Анан башка жака кирип кетпесин депчи. Ошондуктан бизди жебелей бербеңиз. Анан эң жакшы көтөргөн маселеңиз мына жайыт маселеси болуп калды да, мага жакыныраак себеп дегенде мен ушул дагы бир өзгөндүн бурчунда ушу жайыттын жанында жашайм. Бул маселени мына келген министрдин орун басары жаңы келген, анча мындай шугурланган эмес да, эми барып мен ойлойм сөзсүз шугурланат. Эмне дегенде экөөңүздөр тең туруп алып жарышып айттыңыздар, ал жерде мен туруп алып буну дагы акырына чейин чыгарабыз. Мен жерим ошол жайыт. Мага дагы жакпайт. Мен короомо кирип алып бирөөлөр келип малын жайган. Аны сөзсүз акырына чейин чыгарабыз. Суроолор кайталанып айтылып атат го. Кайталанса дагы бизде мына бүгүн азыр түз эфир, бардыгы жазылып атат. Буну эч качан депутат унутуп калды деген түшүнүк болбойт. Биз унутуп калбайбыз. Биздин башка жумушубуз деле жок. Ушу элдин көйгөйүн айтасың, аны отуруп алып мыйзам жазасың. Ушу биздин жумушубуз. Анан эң негизгиси тепкилеп уруша баштаганда бизди башка бийлик менен мындай аралаштырып албагыла. Биз мына сиздердейбиз, сиздердин эле бизге
мандат берип койгонуңар бизди кичине мындай башкачараак көрсөтөт. Ошондуктан баардыгыңыздарга чоң рахмат. Айылыбыз ушу Жакшынакай биздин Өзгөн деген районубуз канча мактаныңар, аман эсен болсун. Мындан барып облусубуз аман болсун, мындан барып мамлекетибиз аман болсун. Мен ар дайым айтып келем, мамлекет бирөө. Эл туура, эл мамлекеттин бутагы, булагы, мамлекеттин түптөөсү эл, бирок мамлекетибиз бирөө. Ошондуктан мамлекеттин капчыгына карап, мамлекеттин жүрүм турумуна карап иш кылайлы. Мен чоң рахмат айтат элем, мен ушу аткаруу бийлигине, мына Садыр Нуркожоевич өзү башында турат. Канчалык жумуштар бүтүп кетти. Мен былтыр келип могул жерге аябай өзүм таң калып кеткенмин. Гостройдун жетекчиси чыгып алып туруп 105 мектепти тапшырдык деди. Качан болгон Кыргызстанда? Жок, 105 мектеп деген. Эми мен бала бакчасын айтпайын, мына автожолдорун айтпайын. Автожолдорду санап келсең, улардын кылган жумушун мына 30 жыл эгемендиктин маалында балким кылбагандыр эч ким. Санаш керек отуруп алып. Ошондуктан мен ойлойм, алуулуктуу эле иш болуп атат. Биз дагы өз кезеги менен суранабыз. Анан баардыгыбыз эле барып алып туруп, майда чүйдөнү сурана бербейбиз. Бирок ага карабай майда чүйдө иштериңердин баардыгы бизде жатат. Силер ойлобогула, бүгүн келип алып угуп алып калды деп. Былтыр укканбыз, мурдагы жыл укканбыз. Улуулук барыш айтмакчы, баардык кезеги менен. Мен ишенем, биздин мамлекет сөзсүз байыйт, биздин мамлекет сөзсүз тазаланат. Биз баардыгыбыз ушул мамлекетте жашаган жарандар, Кыргызстан жарандары жакшы жашоого укуктуубуз, ошол укугубузду сөзсүз колдонобуз. Ишиңиздерге ийгилик, айылга барсаңыздар салам айтып барыңыздар. Көрдүк тиги депутаттарыбызды келиптир деп. Мен баардыгына барып жолугуп айтканбыз, сиздер менен жолугуп отурабыз. Сизге, урматтуу аким, сизге рахмат. Шунун баарын уюштуруп бергениңиз үчүн. Жогорку кеңештин пресс службасынан бери келди, биздин келгенибиз жашыруу болбосун деп. Чоң рахмат сиздердин баардыгыңыздарга.